26 август. Көлөкөлөр жана агымдар. Теңир түбөлүккө даңктала берсин. Теңир өз иштерин көрүп кубансын. Жерди караса, жер титрейт. Тоолорго тийсе, тоолор түтөйт. Өмүрүм өткөнчө Теңирди даңктап ырдай берем. Көзүм тирүү турганда Кудайымды ырдап даңктай берем. Ырдаган ырым ага жаксын. Теңир менен кубанам. Забур 103 бөлүм 31 аяттан 34 аятка чейин. Кудай өзү жараткан иштери менен кубанат. Анткени алар биздин көңүлүбүздү өздөрүнө гана эмес, Кудайдын өзүнө бурат. Кудай өзү жараткан нерселер укмуш болгон үчүн гана биздин аларга таң калып, алар менен суктанышыбызды каалабайт. Ал биздин анын жаратылышына карап, эгерде Кудайдын колу жасаган иштер ушунчалык акылмандыкка, күчкө, шаан шөкөткө, улуулукка жана сулуулукка толгон болсо, анда мындай Кудайдын өзү кандай болду экен деп айтышыбызды каалайт. Чынында, булар айнек аркылуу чалаула көрүнгөнсүгөн анын даңкынын арткы тарабы гана. Жаратуучунун иштерин гана эмес, анын өзүнүн даңкын көргөндө кандай болот? Миллиарддаган галактикалар адамдын жанын канааттандыра албайт. Жалгыз Кудайда гана жаныбыз жай табат. Джонатан Эдвардс муну мындайча түшүндүргөн. Биздин Кудайдагы ырахатыбыз, кубанычыбыз биздин жаныбызды канааттандыра алган жалгыз бакыт. Асманга жетип, Кудайдан толугу менен ырахат алуу азыркы жердеги эң сонун ырахат берүүчү нерселерден алда канча жакшы. Булар бизге көрүнгөн көлөкөлөр гана, бирок чындык Кудай өзү. Булар чачыраган нурлар гана, бирок ошол нурларды чачыраткан күн Кудай өзү. Булар агып жаткан агымдар гана, бирок ошол агымдар агып чыккан океан Кудай өзү. Мына ошондуктан 103 Забур 31 аяттан 34 аяттар көңүлдүн баарын Кудайга буруу менен аяктайт. Көзүм тирүү турганда Кудайымды ырдап даңктай берем. Теңир менен кубанам. Акыр аягында жүрөгүбүздү толкундатып таң калдырган, оозубузду түбөлүктүү даңкка толтурган нерсе деңиздер, тоолор же капчыгайлар, суу жөргөмүштөрү, булуттар же зор галактикалар эмес, Кудайдын өзү болот.